Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу бир туугандар. Анча комментарийлер жазылыптыр. Бир аз катуураак сүйлөп койбойсуңбу депчи. Макул, катуураак сүйлөп коеюн. Мен Бекзаттан чындыкты талап кылат элем. Бекзат айтат, бүгүнкү күндө дейт, менчелик чындыкты айткан инсан болбосо керек депчи. Макул, пожалуйста. Эгер ошондой болсо, мен талаптарды коем. Кашкарбаев Бакай бүгүнкү күндө себепсиз кетпесе керек. Бакай ошо айта берип, Садыр Жапаровго айта берип тажаган да. Бийлик туура эмес жолдорго баратканын көрдү дагы акыры тажап кетти да. Анан сен аны айтып чыгытасың. Ал кимдир бирөөлөрдөн акча алган, сатылып кетти деп элге кечеги эле жакшы Бакайды бүгүнкү күнгө элге жаман көргөзүп. Далилде бер, кимден акча алдың, эмне болду, Бакай Кашкарбаев эмне себептен Садыр Жапаровду колдобой калды, ошону далилде бер. Анан Арыстан, Ер-Азамат, Атуулдардан айрылып калгыңар келбесе, бул элге кайрылтасың. Айрылып калгыңар келбесе, кыргыз элине. Эртеңки күндө Садыр Жапаровду колдогула деп атасың. Бүгүнкү бийлик элдин канын төккүдөй ким болуп калыптыр? Ким болуп калыптыр? Бул деген эмне деген сөз, Бекзат? Сен элди оңой ойлобо. Мындан да күчтүү бийликтерди алмаштырып койгон. Бул бийликти алмаштырып коюш эл үчүн проблема эмес. Ошол сен жамандап аткан Адахан Мадымаров дагы бир күн келип президенттикке олтурат, иншаллах. Аллахым жеткирсин. Бирок ошол күн дагы келет. Бүгүнкүнүн бүткөнү да бар да. Бүгүнкү бийликтин да бүтүшү бар. Чыр менен келген нерсе чыр менен кетерин унутпойгун, Бекзат. Жөн эле куруу сөздөрдү айтып, эми бардыгын эле жалган айтасың деген жокмун. Туура жерин туура эле айтасың. Бирок анча-мынча жалгандары бар да. Доказательства жок сенде. Адахан Мадымаров жерди саткан болсо, документтер чогулган үйдө таласта турат, алып келем, мен бир күн ачыкка чыгарам. Кана ошол. Ошону ачыкка чыгар, далилдеп туруп, анан кийин элге ишендир. Жөн эле жок эле куруу сөздөр менен элди алдай бербечи. Эмнеге кыйын болуп атасың, Бекзат? Дагы Бишкекке кел. Эми Россияда туруп алып кыйын боло берип, бирөөңөр чыгыптыр. Эми жаман сөз менен кайрылыптыр. Кайрып коюш керек экен, айырып коюш керек экен деген сөздөр мененчи айткым келбеди эле. Мен Кыргызстанда төрөлгөм. Жана башкалар дагы кыргыз атуулдары Кыргызстанда төрөлгөн. Кантип Кыргызстанга барбай коелу? Кантип биз төрөлгөн жерибизге барбай коелу? Силерден коркконубуздан барбай коебузбу? Силерден биринчиден неге коркобуз биз? Биз бир гана жараткан Алладан коркобуз. Эртеңки күндө жооп бериштен коркобуз. Жөн эле болбогон сөздөрдү айтып, өзүңөрчө Кыргызстанда туруп алып кыйын боло бербегиле. Ошол жерге бара турган күн да келет. Бекзат, мен кыскача айтканда вообще баягы айтып аткан, күжүлдөп айтып аткан сөздөрүңдү далили менен көргөзүп бер, эл ишене турган болсун. Далилдей албайсыңбы? Анда сүйлөбө. Билбейсиңби? Анда сүйлөбө. Калган ошо блогерлерге да айтат элем. Баягы кыйын болбогула, ошол жолуккан күн да келет. Ошондо сүйлөшөбүз отдельно. Баарың менен отдельно сүйлөшөм. Эгер хочешь, эгер духуңар жетсе, эгер чындык менен күрөшүп атсаңар. Бийликти басып алдым, бийлик менин колумда деп эле кыйын боло бербеш керек. Мунун да бүтөөрү бар. Адахан президент болот, анын да бүтөөрү бар. Бул дүйнөдө эч ким түркүк болуп калбайт. Сөзүңө жооп бер, ошо все болду. Чындыкты сүйлө. Эгер бүгүнкү бийлик туура кадамдарга барса, элдин мүдөөсүн аткарса, эч ким каршы болбойт. Эч бир инсан каршылык көргөзбөйт. Сүйүнөт, Кыргызстан оңолуп баратат деп атат. Дейт, Кытайдын карызын төлөп койсун. Ушунчалык сүйүнөт.
бирок кылбай атасыңар да, элементарный нерселерди аткара албай атасыңар. Баткендеги болгон контрабандага чекит коюп коюш бийликтин колунан келет. Койгон жок. Укук коргоо кызматкерлери каяка, органдары каяка карап отурат? Могу Баткендеги өлгөн инсандарга ким жооп берет? Өлгөн үстүнө көмгөн кылып, атайын контрабанданы жөнөтүп атасыңар. Могу депутаттарга да айтат элем да. Парламентте отуруп алып, кыйын болуп, сен кылбадың, мен кылбадым, тиги кылбады дебестен, ошону алдын алып барбайсыңар ошол жерге. Отуруп алып эле, отургандан кийин ал жерде актерлуңарды ошол жерде башкаларга көргөзгүлө. Отуруп алып ал жерде актер болуп, анан кийин чыгып алып, бириңиңер менен какатеп, кофе ичип, биякта Баткен менен ишиңер жок. Сүйлөп койгон менен барып кылбагандан кийин эч кереги жок да. Мен депутаттардын бирине да ишенбейм. Кылыш керек, элдин талабын аткарыш керек да, туугандар. Бекизат кошоп чыгып алып, аны муну сүйлөй бербей. Далили жок. Мындай калыстык керек да. Доказательство кылып кой любой нерсе менен. Мен да уялып калайын. Мен да сүйлөй албай турган болайын саңачы. Давай, короче, өзүңө кел, Бекзат. Дагы могу калгандарыңа эми айтып кой, өзүнө келсин. Ошо сүйлөп аткандарга айтат элем, Ленин. Макул эми, ошондо сүйлөшөбүз, жолугайлы. Эл алтысында жаман көрүнгүм келбейт.